Мен сиздин жанагы жалпы тамчылатып сугарууга өтүүгө саясатыңызды колдойм. Жана ошол боюнча 2% жеңилдетилген кредиттер берилет дедиңиз. Ошол кредиттер качан берилип баштайт? Азыр бул биздин токтом долбоору бердик. Азыр Минфин бизге макулдашуу боюнча макулдугун берди. Где-то бир 15 күндө бүтөбү? Баягы 2% тамчылатуу бар. Кайякта стадияда жүрөт азыр? Минфин менен? Бир айдын ичинде бүтүрөбүз. Ана урматтуу Болот Турусбекович, мен бир нерсени айтып коеюн, урматтуу коллегалар. Биздин Ысык көлдү сакташ керекпиз да. Биздин планыбыз боюнча өзү негизи жалпы Ысык көл областы дыйканчылыкты тамчылатып сугаруу системаны өтүш керек. Толугу менен. Ошондо биздин Ысык көлүбүзгө дагы жалпы суунун көлөмү да көбүрөөк барат да. Анткени биз БДР, БСР кура берсек, дыйканчылык ала берсек суунун бардыгын, анда Ысык көлгө суу барбай калат. Ошон үчүн биз толугу менен Ысык көл областы ошого мындай план коюп атабыз. Толугу менен областта. Биз айта турган сөздү алдын ала сиз айттыңыз. Сизге рахмат. Жакында эле биздин Улуттук илимдер академиясында жыйын өттү. Биздин комитеттин көчмө жыйыны. Ошо көчмө жыйында мен дагы маселе көтөрдүм. Ушул Ысык көлдү сактоо боюнча бир рабочий группа түзүп, ошол боюнча иш алып баралы деп. Ошондо мына Улуттук илимдер академиясында айтылып жатат, көптөгөн ушу көлгө куюлуучу дарыялардын баары суга бурулуп кетип атат деп. Ошол боюнча ушул Ысык көл өрөөнүн жалпы тамчылатууга өткөрсөк абдан жакшы болот.